Илгери Кудайдын кудурети менен жер каймактап, дүйнө бүтүп, адам ата обо эненин урпагы жер бетине тарап, нечен суулар агып, кыйла замандар өтүптүр. Адам тукуму уланып, бири миңге жетип, миңи түмөнгө уланып, ар түмөн өз-өзүнчө куралып, берекеси түгөнгүс касиеттүү жер эненин боорунда ар кимиси бактысына бүткөн аймакты байырлап туруп калат. Адамзат тукуму ошентип көбөйүп отуруп, ар кимиси өзүнчө ураан чакырып, улут атанып, адамдык жаман жакшы кулк мүнөзү, пейил куюмуна жараша жараткандын шыбагасына ээ болуп, өмүр кечирип келишет. Ошондо элдин ичинде сенин башатың болгон түп атаң Кыргыз ата өз урпактары менен адамзаттын бешиги болгон тетиги Алтайдан тартып Ала тоого чейин тарайт. Ошол күндөн ушул күн кайран кыргыз тукуму не деген күндөрдү баштан өткөрбөдү дейсиң? Жылдызы жанып, келгели келип, тарыхка тамгасын батыра баскан күнү болгон кайран элдин. Кетти келип, ынтымагы ыдырап, багы тайган күнү да болуптур кайран журттун. Кабылан манас баштаган көк жал эрлери, алысты көрө билген бакайдай даанышмандары, намыс үчүн баш сайган барсбекпей шерлери баштаптыр ушул элди. Эссизи эстүүсүн тыңдап, ата салтын, эне адегин чыңдап, кыраанын кастарлап журт болуп, ошондон ушул күнгө жетип келиптир, балам. Ошол күндөн ушул күн кайран кыргыз таалайынын тартуусунда, тагдырынын камчысында көрдү. Чайпалды, төгүлбөдү, чачылды, бөлүнбөдү. Аптапта калды, ноюбады, бороондо калды, кайытпады. Бирде дөөлөтү ташып, мамлекет түптөп, тең ата өлкө чыкпай дуулады. Бирде мээнет басып, касы кодулап, мамлекет урады. Бири кетип Кангайга, бири кетип Алтайга, бири кетип Эренге, бири түшүп тереңге, жылдыздай чачылган доорлору болбодубу? Антсе да кайран кыргыз ошол күндөн ушул күн кунун жоготпой, наркын кемитпей, кыргыз деген касиетин кастарлап, жүзүн жер каратпай, өлкөсүн түптөп мамлекет курган. Ушул күндөрдө ал өлкөдө акылы көлдөй терең, кыргыз ата 7 уулу менен жашайт. Карыянын 7 уулуна жараткан касиетти ченебей бериптир. Ар бир уулу ар намыстуу, ыр жандуу, көрөнгөсү мол, көп жакшы сапатты боюна каткан асыл жандар болуптур. Улуу баласы ош, жер боорун тырмаган мээнеткеч, улуу кичүүнүн көңүлүн таба билген кичипейил, алыш беришти, сооданы билген ийкем жан болот. Экинчи уулу Сарыөзөн жаман жакшыны койнуна батырып, ырыскы издеген жанды өзүнө чакырып, баарына эшик ачып, жайылдастырган телегейи тегиз жан экен. Үчүнчү уулу Ысык көл, табият ыруулаган көркөмү, сулуулугу, сырдуулугу менен ата алыска угулуп, далайды суктантып келет. Төртүнчү уулу Нарын, тоо жандуу, 4 түлүк малдын сырын билген, жокко чөкпөй, барга бөкпөй жөнөкөй жүргөндү жактырат. Бешинчи уулу Жалал Абад, өнө боюна өзгөчө касиет кастарлап, коңшу колоңуна сый, жайдарын өз менен жалпыга жагып келет. Алтынчы уулу Талас, эркин жүргөн эри көкүрөк, курч мүнөздүү, оозун ачса жүрөгү көрүнгөн ак ниет жан. Көкүрөк күчүгү баткен, бирөөгө кара санап жаман айтпаган, ар ишин ойлонуп кылдат жасаган, өзүнө так, акылы, эмгеги менен аракет кылып көп нерсеге умтулган уул. Бирок уулдары ушу тапта жылаандай жылып кирген, сырткы душман менен ичкен кутугуна түкүргөн ички душмандын залакасынан Карыянын 7 уулу бири менен ыркы келишпей, түндүгүн татыктуу көтөрө албай келет. Түгөнгөн сайын түтөгөн, түп орду менен күчөгөн кыргыз деген кызырлуу элиңдин өткөнүн, баскан жолун жомоктотуп айтып бердим кулунум. Эсиңе түйүп, эртеңкиге сабак ал. Тагдырыңар бирге эмес эмеспи, чырагым?